Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу укук булагы долбоорунун колдоосу менен адилеттүү чечим долбоорун ишке ашырды. Анын алкагында Ысык Көл облусунун Тоң району жана Ош облусунун Нокат райондорунан 3төн сынамык айыл аймактары тандалып алынган. Бул аймактарда жер маселелери жана муниципалдык кызмат боюнча көйгөйлөрдү чечүү максатында жергиликтүү элге айыл өкмөт кызматкерлерине укуктук жана консультациялык жардам көрсөтүлдү. Тоң жана Нокат райондорунда жүргүзүлгөн кызматтын жыйынтыгында 207 чечим кабыл алынган. Кыргызстанда чынында өтө көп болуп калды жер маселесин инвентаризация жасалган. Бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат да, мына ошону кайрадан инвентаризация жасап, жердин баарысын юридически бекитилген жер менен фактически жер дал келиш керек да бири-бирине. Анан ошону санариптештирип, баардыгын электрондук түрдө баарын өткөрүп коюш керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында уже бүткөн бул маселе. Телефонго кирип эле кайсы жер мамлекеттин жери, кайсы жер жеке адамдын жери, кайсы жер муниципалдык жер, мындай эле даже түсү менен белгилеп көрсөтүп койгондо сары, кызыл, жашыл кылыч көрүп алса болот. Мына ушул системага келишибиз керекпиз. Союз МСУнун катышуусу менен биз жалаң ушул жергиликтүү жерлерде жер маселелерин чечкенге толук кандуу мүмкүнчүлүк болду. Жана ушул долбоордун аягында эффективдүүлүгүн көрүп жатабыз. Анткени Тоң жана Нокат райондорунда жалпысынан 207 чечим кабыл алынды. Бул как раз таки ошо жерлерге байланыштуу амнистия маселеси болобу, трансформация маселеси болобу, ошол боюнча ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Мен ишенем, бүгүнкү тегерек столдун жыйынтыгында Союз МСУ тарабынан берилген сунуштамалар бардыгы улуттук деңгээлде чечим чыгаруучулар катары тарабынан кабыл алынат.